Ырчы Бегимай Бекбоева сүйүктүүсү Эрлан Муратжанов менен мамилесин токтотту. Эми жарашпайбыз, тоюбуз дагы болбойт деген ырчы бул тууралуу Супер KG порталына билдирди. Жигитим кызганчаак болгондуктан акыркы учурда чыгармачылыгым дагы аксап калган. Экөөбүз 2 жылдан ашуун кыз-жигит катары сүйлөшүп жүрдүк. Бирок акырындап жылдызыбыз келишпей, мамилебиз солгундап баштады. Мындан улам экөөбүз сүйлөшүп эки башка жолго түшүүнү туура көрдүк. Учурда жаңы чыгармаларды жаздырып жатам. Ырчы Алтынбек Борошов менен чогуу аймактарды кыдырып концерт коюуну пландап, дуэт жаздырып жатабыз. Чогуу иштешип жаткандан улам бизди мамиле куруп жүрүшөт деген сөздөр айтылып жатат. Алтынбек Борошов үй бүлөлүү, балдары бар. Бизди бир гана чыгармачылык байланыштырып турат, дейт ал. Ошондой эле Бегимай Бекбоева ырчы Дайыр Исмадияров менен чогуу түшкөн мурунку сүрөттөрүн социалдык тармактагы жеке баракчасына жарыялап, 9 жыл достошуп, бир туугандай ээрчишип жүргөнбүз. Ортобузду шайтан аралап таарынышып жүрдүк эле. 3 жыл таарынышып жүрүп, эми орозо айында жараштык деген билдирүү калтырган. Интернет айдыгында талкуу жараткан сүрөт боюнча ырчы буларга токтолду. Дайыр менин чыгармачылыктагы жакын досум болчу. Кийин экөөбүз таарыныша кетип саламдашпай калган элек. Андан бери 3 жыл өттү. Дайыр үй бүлө куруп балалуу да болду. Көп нерсени түшүнө баштадык. Быйыл орозо айында таарыныштарды унуталы деп жараштык. Булак Супер KG порталы.